Assalamu alaikum, урматтуу YouTube сүйүүчүлөрү, урматтуу Десин ТВ каналынын катталуучулары. Бүгүн биздин Зооломайдан берүүбүздө кыргыз коомчулугуна, кыргыз элине кеңири белгилүү, көптөр сүйүп, ырларын уккан ырчыбыз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бек Борбиев болмокчу. Экинчи тараптан коомдук бир ишмер деп койсок болот, чоң мамлекеттик кызматтарда иштеп жүргөн, Кыргыз телерадио компаниясынын генералдык директору болуп иштеген, ага чейин Манас аэропортунда иштеген, жана башка бир нече чоң иштерде иштеп келген белгилүү инсан Илим Карыпбеков болмокчу. Ушул эки адамды биз бүгүн салыштырып көрөбүз. Эмне себептен мен бул эки кишини алдым? Достор, анткени сиздер билесиздер, bundan bir жарым эки жылдай мурун ушул эки жигит Бек Борбиев менен Илим Карыпбеков экөө ушул социалдык сетте бир аз калчылдаша кетишкен, өз көз караштарын айтып, көз караштарын коргоп, ошондуктан бир коомдо кандайдыр бир кызыгуу жаралып калганда, ошол кезде ошол кызыгуунун аягы кандай, ким канчалык деңгээлде ушул эки инсанды баалап берет экен деп мен ушул эки инсанды тандап алдым. Анткени чоң саясатчылар деле тандай берип, эми мындай искусствого жакыныраак, бирок ошол около политики деп коебу, орусча айтканда, баягы саясаттын айланасындагы адамдарды талдап көрөлү, достор. Анткени Бек Борбиев дагы акыркы кездери абдан саясий өзүнүн көз караштарын активдүү айтып, саясий жактан мындай активдүү эле катышып келе жатат да. Facebook'тан айрыкча өз көз караштарын айтып, өткөндө мисалы үчүн Исхак Абсаматович жөнүндө өз көз карашын билдирди, коомчулукта чоң талкууну жаратты. Ошол Исхак Абсаматович бул популярдуу бир популизмге барып туруп эле кетип калды, кичине чыдап турса болмок эле дегендей көз карашты айтты да. Эми ал канчалык деңгээлде туура эместигин мезгил көрсөтөттүр, бирок мен жеке өзүм ушул Исхак Абсаматовичте кетип калгандыгын эми сиздер дагы билгиңиздер келип турат болуш керек. Менин оюм кандай экендигин. Бул туура эле кетип калды. Бек Борбиевке бир аз кошулбаймын мен, анткени мындай парламенттин ичинде иштөөгө мүмкүнчүлүк жок болуп калды эле да. А бирок Бек Борбиев дагы башкалар сыяктуу эле өз көз карашын айтууга албетте акылуу. Эмне себептен кандайдыр бир жөн эле адам айтса болот, башка адам айтса болот, ал эми Бек Борбиев айтса болбойт. Эмне себептен эле Бек Борбиев айтып койсо чоң ажиотаж жаралып кетет. Бул нерселер мындай туура көз карашыбызды айтышыбыз керек да. Ар бир адам өз көз карашын айтууга болот. Ар бир адам жаңылууга акылуу, ар бир адам туура айтууга, ар бир адам күлүүгө болот. Ошондой өзүнүн укугу ал дагы Бектин. Эми Бектин чыгармачылык жагына келе турган болсок, достор, 90 жылдардан бул Бек мына мен курактуу адамдар менен замандаш. Биз ушул Бектин ырлары менен чоңойгонбуз, ырлары менен торолгонбуз, достор. 90 жылдары айрыкча абдан ушул биздин студенттик жалындаган кездерге туура келген. Бектин ырларын ырдайт элек бардыгыбыз жаш кезде, азыр деле ырдап калабыз. 30 жаш дегени чыкты, 50 жаш дегени чыкты. Дей койчу, Бек сүйүү тууралуу, жашоо тууралуу чоң бир философиялык маанилери бар жакшынакай ырларды чыгарып келе жатат да. Азыр деле Бектин концерттери дайыма аншлаг менен өтөт. Бек чоң урмат сыйга ээ, жана дагы абдан көп кырдуу, таланттуу жигит да, спортсмен. Өзү 1969 жылы Токтогул районунда төрөлүп, ушул Торкент деген мектепте, Торкен айылы бар, ошол жердеги мектепте окуган экен. Анын YouTube'дагы башка жердеги нерселерин көрүп отурсаңар дагы абдан кызыктуу да. Бир мектептен бир мектепке которулуп келген экен. Атасы башкарма болуп иштеп, анан көп жактарда жүрүп калышыптыр булар. Ошону эстеп калдым, азыр айтып берейин. Анан бирөө айтат эмне, bundan этият болгула. Бул барбарис. Бул бала барбарис экен, ал барес деген го, күрөшөт деп. Бек Борбиев спортко жакыныраак болсо керек. Ошо бул барес этият болгула дегенди айта албай баягы кыргыздын айылдык жигиттери бул барбарис жаман, бул этият болгула деп коетмуш. Ошол барбарис жигит 90 жылдары ошентип абдан сонун ырларды чыгарып,
армиядан келгенден кийин ушул биз армиядан келгенден кийин көрүп калдым Бекборбиевдин абдан эле популярный болгон, чынын айтыш керек достор. Ошол Бекборбиевке өзүңүздөрдүн бааңыздарды берип, баалап, кандай деңгээлде ушул Илим Карипбеков экөөнүн деңгээлин салыштырабыз достор. Ал эми Илим Карипбеков тарапка келе турган болсок, мен өткөндө Назира Айтбекованын бир ушундай передачасын көрүп калдым. Абдан кызыктуу, өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Назира Айтбековага кирип достор айылдан эле келип, айылда чоңоюп, чоң ата чоң энесинин колунда, кийин апасына келиптир, анан шаарга келип студент болгондо чоң эле болуп калганда орусчаны билбейт экен, бирок абдан тырышчаактык менен аракет кылып, эми бул Илим Карипбековдун бир сабак ала турган жерибиз достор, ушул эмгек менен тырышчаактык менен ийгиликке жетсе боло тургандыгын көргөзгөн жигит да. Чоң кызматтарда иштеген, Манастын директору болуп иштеген, Манас аэропортто кандай чоң, андан башка дагы чоң кызматтарда иштеп, бул ошол өзүнүн жөндөмдүүлүгүнөн келип чыгат. Эми чынын айтканда достор, чын эле жөндөмдүү, чын эле кыйын болсоң, баары бир алда кетесиң. Мына мен деле көрүп келдим, мына кээ бирлер айтат, тааныш керек, башка керек. Албетте кичине тааныштын деле болушу керек, бирок чыныгы жөндөмдүү болсоң, ийгиликке жетүүгө болот да. Мына ошонун мисалы ушул Илим Карипбековдун өмүр жолун көрүп отурсаңыздар, ошентип айылдан келип, кантип кызматтарга иштеп, кантип башка жактарга баргандыктары жөнүндө абдан кеңири маалыматтар бар да. Эми Илим Карипбеков жөнүндө деле бир терс көз караштар дагы жок эмес. Айрыкча Текебаевдардын баягы окуясында Кыргыз телерадиосунун чоңу болуп турган ошол кезде Илим Карипбеков. Анан сен ошол кезде туура эмес көз карашты айттың деп элдин арасында ар кандай пикирлер, бул жигитти фашистке салыштырып жүргөн жерлери болгон, ушундай ар түрдүү биздин турмушта, жашообузда ушундай окуялар болуп өткөн да. Бирок да мен айтамын, бул жигиттин деле өзүнө жараша авторитети, өзүнүн колдоочулары, өзүнүн жакшы жактары көп да. Биз билбей туруп эле мындай коомчулукта кандай бир кимдир бирөө жаман деп койсо же жакшы деп койсо, ошого жараша эле ооп кете берет экенбиз да. Ал үчүн жакшы билиш үчүн башка пикирлерди угуп, башка өзүнүн аракеттерин көрүп, мунун баягы ыраматтылык жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун, Тайнеси, ал киши да өтүп кетти. Айрыкча Тайнесинин саясий көз караштары күлкүлүү, элде бир ушундай кызыгууну жаратып, Тайнесинен кичине интервью алып, абдан популярный болгон. Ошол өзүңүздөр деле көрүп калдыңыздар болуш керек. Сонун болгон да. Ошентип бул жигитке дагы өзүңүздөрдүн бааңыздарды берип, бул жигит Бектен туп-туура 10 жаш кичүү, 1979-жылы туулган, Кыргыз мамлекеттик университетинин юридика факультетин бүткөн. Ошондуктан көп Альфа Телеком сыяктуу чоң компания, эми Альфа Телекомду билесиздер достор, килтейген чоң компания да. Ошол жерлерде юрист консульт болуп, ушул кеңешчи болуп, ушундай жакшы чоң кызматтарда иштеген, абдан бир өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү чоң жигит да. Анан азыркы кезде дагы бул биримдик партиясы аркылуу кайра саясатка барам дегендей кылып жатыптыр. Эми биз ийгиликтерди каалайбыз, кайсыл партия менен болсо дагы. Албетте кээ бир адамдарга караганда Бекборбиевдин дагы, Илим Карипбековдун дагы абдан интеллектуалдык деңгээли, билим деңгээли, бардык эле бир сапаттары анча-мынча биздин азыркы жогорку кеңеште 10 эсе, 20 эсе, 100 эсе керек болсо жогору. Мындай адамдар депутат болсо, албетте биздин коомго бир пайдасын келтирет эле деп ойлойбуз достор. Эми өткөнкү Зоболо майдан берүүбүздүн жыйынтыгын айтып коеюн. Улукбек Кочкоров менен Ырыскелди Момбеков деген чоң саясатчы депутатыбыз бар. Улукбек Кочкоровду билесиздер. Бул азыркы кезде ушул социалдык жактан министр. Бейбечараларга баардыгына жардам берип келе жатат. Абдан ушул азыркы министрлер кабинетинин ичинде менин баам берүүм боюнча жападан жалгыз эл үчүн иштеп берген министр деп ойлоймун да. Анан калгандарын билбейм, бир көрүнбөй эле калп эле бир нерсени сураса даярданып келели, жазып келели, жазуу түрүндө берели деп эле жооп берип коет. Ал эми бул министр өз позициясын премьер-министрге дагы айтып, премьер-министр дагы муну сен депутатмын деп ойлобо деп бир ушундай айтыша кеткен жерлери бар. Кыскасы өз көз карашын айтып, элдин таламын талашып келе жаткан министр да. Ошону менен Ырыскелди Момбековду билесиздер достор.
факты менен келип, ар кандай мына кече премьер-министрди дагы каттуу сындады. Ушундай кыйынчылык, кырдаал болуп, элдин бардыгы карантин болуп турса, анан кийин эргүүгө чыгып кеткендиги эмне деп. Чын айтканда, кандай премьер-министр ушундай болуп атса, анан эргүү деп кетип калат. Эми биздин коомдо боло берет турмушта, айрыкча кыргызда дегендей, биздин кыргызда кызык эле нерселер болуп жатат. Премьер-министрибиз ошентип кетип, ушундай нерселерди коркпой, премьер-министрден коркпой, өз көз карашын ачык айткан оор бомбардир депутат да, КСДПдан депутат эле, эми азыркы кезде КСДПнын эле составында экен. Ал КСДПсы менимче шайлоого өтө албайт болуш керек. Бул азыркы кезде аябай чачыранды, 3-4кө бөлүнүп кеткен партия болуп калды. Бул киши кандай болуп өзгөрүп, кайсыл топ менен алдыга бара тургандыгы абдан чоң кызыкты жаратат да, коомчулуктун алдында, элдин алдында кызыгууну жаратат, достор. Бул экөөнү салыштырганыбызда Улукбек Кочкоровдун бир топ эле мындай зоболосу чоң экен. Эми бул менин аудиториямда ушундай да, эми кээ бир айтып жатат, сеники мындай чыныгы көз карашты билгизбейт да, анан ошондой бир адамдар чогулуп алган деп. Балким ошондой Улукбек Кочкоров тарабындагы адамдарбы, иши кылып кандай болгондо дагы билбеймин, достор. Менин каналымдагы катталуучулардын баасы боюнча бир 18-19 эсебинде деп койсок болот, Улукбек Кочкоров алдыга кетти. Жыйынтык ошондой болду, достор. Ал эми кийинки берүүдө, достор, ушул Илим Карыпбеков менен биздин сүйүктүү ырчыбыз Бекбор Биевди салыштырып койгула.